Biz çoңдор эле эмес, жаш балдар дагы өтө нервный да. Жаш балаңыздын колунан телефонду же бир нерсени тартып алыңыз эле. Мейли, макул деп бербейт. Çoңдор дагы нервный, көчөдө машина айдап баратканда бирөөнүн алдында кичине эле торуңуз басып коюңуз эле, үйүңүзгө чейин кууп келет. Неге мынча нервныйбиз? Себеби. Сураңыздар доктурлардан, неврологдордон, психиатрлардан сураңыздар, нервти кайра калыбына келтире турган дары жок. Ошондуктан Аллах Таала адамдын нервин эс алдыруу үчүн, кайра калыптануу үчүн, восстановление үчүн, мээңердин, нервтериңердин эс алуусу үчүн уйкуну бердим деген. Ошол кайсыл уйку? Дары боло турган, эс алдыра турган уйку түгөнгөндөн кийин ал уйку эмне? Чарчата турган уйку. Ошондуктан тура албайбыз да. Капа болбоңуздар, бирок бүгүн биз чоңдор эле эмес, жаш балдар дагы өтө нервный да. Билесиздерби ушуну? Жаш балаңыздын колунан телефонду же бир нерсени тартып алыңыз эле. Мейли, макул деп бербейт. Охо, бардыгыбыздыкы. Тополон кылат, ыйлайт. Нервный да жаш балдар дагы. Чоңдор дагы нервный, көчөдө машина айдап баратканда бирөөнүн алдында кичине эле торуңуз басып коюңуз эле, үйүңүзгө чейин кууп келет. Нервныйбиз да. Кокусунан бутуга тормуз тийип кетиши мүмкүн. Бирөө сигнал басып алсын эле. Неге мынча нервныйбиз? Себеби биз түнү уктабайбыз да. Аллах Таала адамдын нервин эс алдыруу үчүн уйку берген. Ва жаална наумакум субата. Силерге уйкуңарды кайра калыптануу үчүн, восстановление үчүн, мээңердин, нервтериңердин эс алуусу үчүн уйкуну бердим деген. Ошол кайсыл уйку? Куптандан кийин түнкү 2-3ке чейинки уйку. А биз именно 3-тө уктайбыз да. Дары боло турган, эс алдыра турган уйку түгөнгөндөн кийин ал уйку эмне? Чарчата турган уйку. Ошондуктан тура албайбыз да. 2-де 3-тө уктаган адам тура албайт. Күндүз уктаган уйку кайсыл? Багымдаттан кийин уктаган уйку ырыскыга тоскоол боло турган уйку, асырдан кийинки уйку ооруга себеп боло турган уйку. Биз уктабайбыз азыр. Бул ачык эле нерсе. Алымдар китеп жазган, айбандардын өмүр баяны деген, Хаятул хайван, чоң 2 томдуу китеп. Ошол китепте 2 жаныбардын өмүр баянын жазган, бири кой, бири ит. Эми калькулятор алып, эсептеп көрүңүздөр, Кыргызстанда канча кой бар? Мисал, айталы 1 миллион кой бар дейли. 1 миллион кой. Макул, 1 миллион койдун 800 миңи кой болсун, 200 миңи кошкор болсун. Ошол 800 миңи жыл сайын бирден төлдөсө 800 миң болот экен. Бирок биз кой жегени келгенде, конок келсе да кой, куда келсе да кой, тойдо да кой, бирөө төрөлсө да кой, бирөө өлсө да кой, үйлөнсө да кой, ач калсак да кой, ашкана кафелерде да кой, касап, кыскасы кой эле кой соебуз, туурабы? Бирок кайра эле биздин эме боюнча, калькуляция боюнча жанакы 1 миллион кой, анан алардан туулган эмелер 1 миллион козу дагы түгөп минуска кетишибиз керек болчу да. Биз жеген темпке карагандачы. Бирок алхамдулилlah, тоого эле чыксаңыз миң койлор жүргөнүн көрөсүз. Эми экинчи тарабын алыңыз, ит. Ит бир тууганда канчаны тууйт? 6, 8, 12. Ит жеген эч ким ит жебейт, туурабы? Иттер математика боюнча 10 жылдын ичинде Кыргызстанда ит басып кетиш керек эле да. Бирок ким көргөн бирге чогуу 100 ит жүргөнүн? Айылда 10 ит ээрчип жүрүшсө, тополон кыласыздар, кана охотниктер атпайбы депчи. 10 эле ит. Элестетиңиз, 1000 ит чогуу жүрсөм не болот? Бирок жок да. Эч ким жебейт дагы, математика боюнча дагы туура келбей атат. Кана иттер, же көчөдө өлүп жатканын көрдүңүздөр, палан жерде 500 ит, түгүн жерде 3. Себеби эмне ушунун дейт. Аллах эмнеге койго ушунча береке берген, иттен алып салган, ал 8ден тууса дагы жок. Себеби ит түнү уктабайт экен. Таң аткыча көчө кыдырат экен. Не жаңылык, кайсыл көчөдө, кайсыл сталбан астында кыдырып, таң атайын дегенде келип уктайт экен бир жерге. Кой болсо күн батты уктайт. Багымдаттан мурда туруп сизди ойготот. Ошон үчүн Аллах койго берекет берген экен. Эми кой түнү уктап берекелүү болсо, биз уктасак кантип болбойбуз? Биз дагы уктайлы. Балдарым уктабайт. Бул жөн эле шылтак. Саат куптандан кийин
Тамакты куптанга чейин жей турган тартип кылып, куптандан кийин светти өчүрүп уктагыла десеңиз, бир күн кыйналат, бир жума андан кийин уктайт. Адам көнөт, ар бир нерсе көнөт. Уктабаса укта деп айттыңыз. Барыңыздар уктасаңыздар, ал баладагы кичине балдар, кичинекейлери бар го. Нары бери жүрүп бир жерде алар дагы кыйшаят. Ошентип көндүрсөк балдарыбызды, окууларына дагы, ден соолугуна дагы, аң сезимине дагы өтө пайдасы бар. Болбосо Аллах кечирсин. Азыркы жаш балдарыбыз чоңойсо бар го. Булар биз азыр бирөө бизди алдыбызды кесип койсо же сигнал басса кубайбыз го, алар карап койсо куба турган болот да. Неге карадың депчи. Бул чын. Капа болбоңуздар. Ошого туугандар тез уктаганга аракет жасаш керек. Өзү 5 мал намаздын акыркы намаздын аты куптан эмес, иша намазы. Кыргызча куптан деп койгону уктаң дегенге ойкач болсун үчүнчү. Куптан окуп уктаң деген. Өзү куптан деген сөз, эгер сөздүктү карасаңыз, бул к эмес, х тамгасы, хуфтан. Бул сөз фарс тилинен алынганда уктоо деп которулат. Уктай турган кез деп которулат. Ошондуктан куптандан кийин уктаганга аракет жаса. Куптандан кийин чай ичпей, куптанга чейин ичели, шамдан кийин ичели чайды. Доктурлар да айткан 6-дан кийин жебегиле депчи. Эми түнү уктай турган болсок, эртең менен турганда маанайыбыз ачык. Жумушка барсак кол астыбыздагыларды урушпайбыз. Такси айдоочусу болсок дагы жакшы маанай менен такси айдайбыз. Молдо болсок дагы мешитке келген адамдарды кубайбыз. Мисал жаш балдарды кубат го молдолор. Аксакалдар да жинденбейт эле, жаш балдар да баары маанайы өтө. Себеби кечелери уктайт эле. Мурда билесиздер, бир 30-40 жыл мурда кечинде телевизор саат 9:01-демкеде 9-дан новости болуп, 9-дан кийин жаш балдарга бир көрсөтүшүн көрсөтүп, саат 10:00-да телевизордун өзү өчпөй эле эчтеке көрсөтпөй калат эле да. Аксакалдардан сурасаңыздар билет. Башка канал жок эле, 2 канал бар эле, экөөсү тең 10:00-да өчөт эле, өчөп эле. Воскресенье күнү бир жолу Кашпировский чыгат эле 12-де. Болду, андан башка күндөрү саат 10:00-да телевизор өчөт, бир кызыл сары бирдемкелер чыгып калат эле. Ошондагы бир 10 мүнөт көрүп, зеригез үнү тажатат, анан өчүрүп коесуз да. Азыр андай болбой калды да. Азыр футболго кызыккандар 24 саат, 48 саат футбол көрсөңүз түгөбөйт. Ошондуктан өзүбүздүн убактыбызды аяйлы туугандар. Убактыбызды туура пайдаланалы. Кечеси уктайлы болду. Кечеси достор менен дагы жүрүңүз дост, бирок кечеси уктаганга өзүңүздүн эң кымбаттуу убакыт уктаймын. Себеби доктурлардан сураңыздар туугандар. Жүрөк дарысы бар, өпкө дарысы бар, нерв восстанавливающий дары жок туугандар. Андай дары жок, чын. Сураңыздар доктурлардан, неврологдордон, психиатрлардан сураңыздар, нервти кайра калбына келтире турган дары жок. Ал уйку эле. Ошондуктан жиндиканадагылар толко уктатат да. Башка дары жок. Стресске түшүп калгандарды толко уктатат да. Неге уктаган жок? Ошон баарын уктатып бир 10 сутка уктагандан кийин анан кайра калбына түшөт да. Ошого укол кылбайлы, өзүбүз эле уктайлы. Мен уйкум келбей атат. Күндүзү кичине иштеңиз, нары бери басалы, кошунан үйүнө чыгып кичине жер казалы, мисалы. Бир физический жумуш жасайлы, анан кечинде Аллах буйрса сонун уктайт элек. Аксакалдардан сурасаңыздар, Союзда силерде уйку келбей беле? Бул кишилер иштеп жатканда уктайт эле бул адамдарчы мурда. Бүт адамдар иштейт эле. Ошондуктан же иштебесек ойнойлу, футбол ойнойлу, мисалы. Бир демге кылып кечке чейин чарчайлы. Анан кечинде уктасак, Аллах буйрса, мээ ордунда болсо болду. Адам мээси ордунда болсо жакшы ойлойт, жакшы сүйлөйт, жакшы мамиле жасайт. Ушул бузулду, болду. Бирөөдү көндүрө албайсыз, же бирөө же мешитке алып келе албайсыз, же жумушка алып бара албайсыз да. Жок дейт. Же урушуп калган 2 адамды жараштыра албайсыз да. Экөөбү тең нерв жок да. Аялы да, күйөөсү да. Ошондуктан өзүбүз убактыбызды бөлүп уйкуга Аллах Таала койду, уктайлы. Түндө 3-тө 4-тө туруп алып туруп, макул тамак жейсизби, тахажжуд окуйсузбу, усталык кыласызбы, дагы башка эмне өзүңүз иштериңиз болсо, айтылбай барын жасаңыз, 4-тө 5-тө. Бирок 10-да уктаңыз да.
Ошондо Аллах буйрса, Аллах Таала баарын тартип менен биздин колубузда. Телефон жаман нерсе эмес туугандар. Телефон уу сыяктуу. Дары кылса да болот, ичип алып өлүп калса да болот да. Ошондой эле телефонду көп жакшы нерсеге колдонсо болот. Бирок кеч убагында уктабай турган, уктабаганга себеп боло турган болсо, анда зыян да. Ар бир адамга чоң кичинеге зыян. Илимдүү илимсизге зыян. Бизнесмен эмес ар бир адамга телефон кечеси колдонгон зыян. Мен бир адамды жолуктурдум Бишкекте, мечитте. Жаңы ислам динин кабыл алып, мечитке келген экен, айтат, мен бир күндө 1 саат телефон колдоном дейт. Болду. Сүйлөшкөнгө дагы, каттарга жооп бергенге 1 саат, 24 сааттын 1 саатын телефон колдоном, андан кийин телефонум өчүрүп коюп коем. Не болот анда билесизби? Эгер сиз дагы 1 саат же күнүнө 2 саат телефон иштетсеңиз, мисалы, сиз менен байланыша турган адамдар именно ошол убакытта чалганга аракет жасайт. Кийин не дейт? Кийин бул телефону өчүрүп коет, бул таба албайсыңар. Сиз кимге керек болсоңуз ошол 2 саатка өзүнүн убактысын туурлайт. Болду, андан кийин сиз телефонуңузду өчүрөсүз, убакытты кимге бересиз? Жумушуңузга, үй бүлөңүзгө, өзүңүздүн ден соолугуңузга, уйкуга беребиз. А биз бүгүн 24 саатпыз да. Бизге түндө чалса да калıyor, күндүз чалса да калıyor. Ошондуктан телефон жаман нерсе эмес. Телефонго шылтап кое бербеш керек. Ушул телефон чыкты, жаман болду. Биздин колубуздан кармаган жок го, биз кармап атабыз го. Өчүрүп койсоңуз болду го ошону. Азыр дейбиз. Азыр өчүрөм. Кичине футбол көрүп алайын, өчүрөм. Ошондуктан туугандар, Аллах Таала бизге өзү көп жакшылык берген. Ошол жакшылыктарды болгону көрө билсек, пайдалана билсек, бизге сонун болот.